Таңғы лайф көрсөтүүсү таң эрте ар бир үйгө барып биз жакшы маалымат бергенге биз даярбыз. Анын ичинде мына бүтүрүүчүлөргө, анын ичинде абитуриент болом, Кудайым буюрса студент болом деп турган биздин бардык көрөрмандарыбызга пайдалуу маалымат берелик деп чечтик. Бүгүн бизде дагы мугалимдер мейманда отурган жактар, адистер. Биз бүгүн колледж тууралуу сүйлөшөт экенбиз. Тагыраагы Скрабин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин алдындагы Токмоктогу колледж тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Ал жактан мугалимдер бүгүн бизде конокто Бактыгүл Жумагулова жана ошондой эле Асылбек Жумакадыров агайыбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Таңыңыздар менен. Биздин студияга куш келиптирсиздер. Бүгүн биз ушул сиздер иштеп аткан жана ошондой эле сиздер окутуп жаткан студенттер тууралуу, колледж тууралуу жалпы маалымат алалык дедик. Ал жактагы адистиктер тууралуу, ал жактагы окутуу тууралуу, ал жактагы кантип тапшыруу тууралуу баардык нерсени бизге бүгүн маалымат катары айтып бериңиздер, Сүйлөштүкпү? Анда Бактыгүл эже сизден баштайт окшойбуз. Келиңиз, Токмоктогу ушул колледж тууралуу азын-ооло кеп кылып, кичине тарыхынан баштайлык. Бул эмне болгон колледж, кайсы жакта жайгашкан? Саламатсыздарбы? Биз ошо Токмок шаарында Кыргыз Улуттук агрардык университетинин алдындагы Токмок колледжибиз. Токмок шаарында Гагарина 71 көчөсүндө жайгашканбыз. Биздин колледж аябай ошо тарыхы кенен, бай. 85 жылдык 85 жыл болду уже биздин колледждин түзүлгөнүнө. Негизи ошол Токмок механизация сельского хозяйства болуп ачылган техникабыз. Азыр ошо Токмок колледж болуп аталып калдык. Биздин колледж аябай кандай десем, көп тармактуу эле. Көп тармактуу. Бул агрардык университеттин алдында түзүлгөн соң, бул адистиктери дагы ошондой сыяктуу же кандай? Ошол боюнча биз бул аграрный университеттин алдында жүргөнүбүздө бул бир подразделение болуп атабыз да, структурный подразделение болуп. Ошон үчүн ошо агрардык университетинде структурный 4 колледж бар да. Ошо 4 колледждин бирибиз да, Токмоктогу колледжде. Ошо 4 колледж эметкенде, анан бирөөсү бизбиз да. Эми колледждер жана дагы айтып өткөндөй эле багыттары боюнча дагы бөлүнөт экен. Нежеге айтып калды, ар тармактуу багыт боюнча депчи. Адистиктер тууралуу сурайлычы. Адис боюнча эмсек, кандай десем, мисалы биз деле бул азыркы заманбап эмелерди, технологияны карап, анан эмгек рынокто изилдеп эметсек, ошо керектүү кесиптерде биздикичи, мисалы кандай десем, электрик, автоэлектрик, финансист дегендерчи. Мисалы мындай карасак, электрик дегенде жумуш жок, калбайт, жумуш камсыздоо мүмкүн да. Автоэлектриктер азыр мына мисалы машинелер көп, машинелер келип атат да. Чет мамлекеттен келген машинелер, анан бүт автоматизатор. Ошон үчүн ушундай адис керек болот да, специалисттер керек болуп атат да. Ошон үчүн биз ошо адис тандап эметтик да, ошо балдарды окуталы. Негизи бул специалист керек депчи, автоэлектрик дегенде специалист керек деп. Анан кандай десем, любой ар бир үйдө бир машинеден бар да. Ошон үчүн айтканда, кыскасы айтканда, жумуш жок, калбайт алар. Үйдөн деле мисалы үйрөнүп специалист болгондон кийин үйдөн деле отуруп машинени жасаса да болот да. Мисалы электрик дегендер азыр бүт жерде электрификация болуп атпайбы? Электрификация болгон үчүн, ошон үчүн кандай десем, ошол адис аябай керектүү болуп атат да. Мисалы бизде ГЭСтер, жаңы ГЭСтер курулуп атат, мини ГЭСтер курулуп атат. Ошону адис керек да аларгачы. Ошон үчүн биз ошону эмет атабыз да, окутуп атабыз да балдарды. Анан мисалы финансы деген, финансы тармактар боюнча бизде ошо адис бар. Аяка деле специалисттер керек да. Мисалы азыр көп микрокредитный компаниялар ачылып атат. Аяка деле специалисттер керек. Ошон үчүн биз ошо рынокто изилдеп эметкенде ошо адистер аябай керектүү деп, ошон үчүн биз ошондой эмеле адистер чыгарып атабыз да. Мисалы агайга кошумча айтып койсом, биздин Токмок шаар промышленный город деп аталат да. Бизде аябай завод, фабрикалар көп иштейт. Жаныбызда Кемин району бар. Биздин выпускниктер, биздин бүтүрүүчүлөр ошо Алтынкенде, ошо эмеде Кемин даткада ошо иштегендер балдар бар да. Анан финансы факультетибиз бар. Ал финансы факультеттер
кыздар дагы банктарда орундарын таап кетип иштеп атышат да, ошол жакшы бүтүрүүчүлөрүбүз жумуш орундарын таап кетип атышат. Жумуш орундары сөзсүз түрдө камсыз болушат, э? Азыр биз 3 адистик тууралуу сүйлөштүк окшойт, э? Финансылык, анан электрик, автоэлектрик. Дагы адистиктер барбы? Жок, ошол эле пока ошону эле атат. Просто набор кылып атабыз. Мисалы, башка эмелерди карасак, биз именно ошо приоритет кылып атканда керектүү кесиптерде ошолчу. Ошон үчүн биз окутуп атабыз да ошолорду. Мисалы, азыр бизде жаныбызда эле колледждер бар. Аларга айткандай конкуренция болушту эле. Мисалы, мугалим, башталгыч класстын мугалимдери ошону ачалы десек, анан тиякта биякта болгондо аябай көп болуп калат. Ошон үчүн биз рынок изилдеп эметкенде именно ошол адистер керек болуп, ошон үчүн биз ошо 3 эмени менеп атабыз да. 3 адистик боюнча даярдап чыгарат экенсиздер кесиптерди. Эми окуу кандай жүргүзүлөт? 9-класстын базасында бюджеттик негизинде кабыл алынат. Электриктер, автоэлектриктер финансы тармагында уже контракттын негизинде төлөнөт. 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай окутулат. 11-класстан кийин 1 жыл 10 ай. Анан бизде сырттан бөлүмү бар, электриктер дагы чыгарылат аяктан. Ушундай жакшы шарттар түзүлгөн. Биз Азиатский банк развития менен проектисине кирип, азыр аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Ошо бизге жаңы корпус алып берген, мастерскойлорду аябай жакшы шарт түзүлгөндө балдар келип эле окушу керек да. Анткени чындыгында эле окуу менен кошо практика дагы чогуу жүрүш керек эмеспи? Практика болушу үчүн ошол шарттар каралыш керек. Шарттар болушу үчүн өзүңүз айткандай авто улообу же болбосо жана башка тетиктери болобу сөзсүз түрдө болуш керек, э? Сиздерде да лаборатория бар да? Ооба, биз мына Азия банк менен аларга чоң рахмат. Биз ошол проектке кирип, бизге аябай жакшы эмелерди алып беришти да. Учебный лаборатория. Анан бул автоэлектрика боюнча болсо чоң СТО салып беришти. Балдар азыр ошо СТОдо практика өтүп атышат да. Негизи мисалы обучение на рабочем месте дегендечи, балдар теориясын өтүп, анан эмеге учебный производственный комплекс бар да, ошо СТОдо. Анан ошол жака барып уже практический сабак өтүшөт да. Ошол жакта бизде 2 специалист бар, 2 специалист болуп, алар кантип ошо машина оңдоп атканда аларга жардам берип, үйрөнүп, аябай жакшы да ошолчу. Анан биз мисалы окуу процесс болсо, бул профстандарт деген биз иш берүүчүлөр менен жазаганбыз да. Алардын талабы бар да, ошо мисалы иш берүүчүлөр бизге момундай выпускниктер керек депчи, ошонун талабы менен биз профстандарт жазганбыз да. Именно чтобы айткандай жөн эле электрик чыгарбай эле, мисалы иш берүүчүлөр айтат да, бизге момундай адис керек. Ошон үчүн алар менен чогуу профстандарт жасаганбыз да. И азыр ошо иш берүүчүлөр бизге аябай жардам берип атышат да. Алар келип мастер-класс көрсөтүп берет бизге балдарга. Анан выездной занятиялар да бизде бар, ошо бар туруп выездной занятия барып, ошо предприятияларга барабыз, балдарды алып барабыз. Анан бир экскурсия алар көрсөтүп, анан учебный практика бар. Ошо учебный практика болгондо бир мастер бекитилет аларга, и практика ошол жакта өтүшөт да. Негизи айткандай, бул практика көбүрөөк болгону аябай жакшы экен да. Мисалы теорияны өткөндө ал 50% десе болот, и 50% практически болсо ошондо жакшы специалист чыгат да балдардан. Канча жыл мурун негизи эле кесиптин актуалдуулугун же болбосо кесиптин бир өйдө же болбосо аталышы кандай деп атасак, ал эми азыркы мезгилде кесип окугандан кийин сөзсүз түрдө бул кесиптин аркасында жумуш таба аламбы деген нерсе аталат экен. Ошондуктан колледжде эгерде мыкты деңгээлде окууну бүтүргөн студент болсо, сөзсүз түрдө жумуш орундары менен камсыз болот экен, түшүнүгүңүз боюнча. Ооба. Бизде жана акыркы 3-курста гос экзамендерди алат, ошондо
жумуш берүүчүлөр менен жумуш чогуу берүүчүлөр экзамен менен аласыз. ошо экзаменден эле балдарды тандап алып кетишет да. Бизде ошонусу жакшы, аябайчы. Жакшы жооп берген, өзүн жакшы көрсөткөн балдарды жумуш менен сразу эле ошол жактан алып кетишет. Азыр жалпы канча студент окуйт? Бизде 500 студент бар. Эми канча студент кабыл аласыздар? Кайсынысы? Бюджеттик негизинде 9-класстын базасында 50 место берилет. Калгандары контрактник негизинде ар бир группага. Катуу эле сүйлөй бериңиз. Ар бир группага 25 бала берилет, эми алынат да. Эми сиздерге кантип тапшырат? Бизге азыр рейтинг онлайн регистрация кылып эле аттестатын жиберет. Мен азыр студент болоюн деп турам. Макул, сиздердин колледжиңерди тандайын деп турам. Кантем эми, каяка барам? Кантип онлайнга кирем? Эмнени тандайм? Эми сайт бар да, edu.gov дегенчи, бул Минобразованиянын сайты да. Ошол сайтка кирип эле. Кирем. Анан спузы деген деме бар, орто бөлүм окутум. Ошол жака кирип, кесиптик окуу жайлардын бирөөсүн тандайм. Тандап, анан ошо тандагандан кийин регистрация болот, онлайн регистрация, то есть бул эми аттестаттын сүрөтүн, паспорттун сүрөттөрдү жиберип, ошо менен регистрация болот да. Анан регистрация болгондон кийин бир убактарда эме бар, биринчи, экинчи, үчүнчү турлар бар. Ошо атайын убакыт бөлүнөт, ошо убактарда студент если окуйм десе, анан подтверждение кылып коет, болду. Ошо менен зачисление болот да. Кененирээк кошумчаласаңыз. Баалары жакшы болсо, 4-5тери болсо, ал бюджеттик негизинде кабылданат да. 3-төрү кичине эмерээк болсо, ал контракт негизинде кабылданып калышы мүмкүн да. Эмне үчүн сиздердин колледжди тандаш керек? Эмне үчүн биздин колледжди тандаш керек? Биздин колледж материалдык базасы аябай жакшы, мугалимдери тажрыйбалуу, бүт студенттерге аябай жакшы шарттар түзүлгөн да. Биз ошону менен мактана алабыз, өзүбүздүн мугалимдерибиз менен, өзүбүздүн материалдык базабыз менен. Келип эле окуш керек. Мисалы контракт боюнча да айтып кетейин. Мисалы бизде башка окуу жайларга караганда, мисалы зачисление болгондон кийин 50% контракттын соммусун төлөш керек да. Биз болсо ошо ата энелер менен жолугушуп болгондон кийин сүйлөшүп, ата энелер менен кандай проблемалар бар, эмне кандай жактан кыйналып атасыздар, ошо көбү ата энелер каражат жактан кыйналып атышат да контракт төлөгөндө. Мисалы дейт, биз айлык алабыз, анан 0,5% 50% колледжге төлөсөк, анан бир ай жасаш керек деп, анан бизде ошо мугалимдер менен отуруп сүйлөшүп, кеңешип, эметели кандай кылалы деп, анан ушундай шарт түзүп берет, ай сайын төлөсө болот депчи. Мисалы тапшыргандан кийин, биздики токмок боюнча эң аз контракт биздики да, мисалы 14 000 да биздики. Анан биз балдарга айтабыз, мисалы силер кирип окууга тапшырасыздар, ай сайын 1400 төлөсө болот депчи. Анан ата энелерге ушундай кандай десе жакшы болобу, эмне болсо аябай сүрүнүп кетишти да ата энелерчи. Просто кандай десем, колледждерде балдар окуганда бүт ата энелер төлөй албайт контракт, келерек ата энелер контракт төлөй албай чыгып да. Анан ошон үчүн окуудан чыгып кетип атышат да. Мисалы бизде деле талаптар бар, контракт төлөш керек, ушул контракт. Анан аябай сүйүнүп кетишти да ата энелерчи. Анан ошондон кийин көп балдар окууну эметет да. Тапшырып, мисалы айлык алган сайын 50% төлөп эле, акырындап, мисалы бир айда 1400 төлөп коюшат, экинчи айда там 1,5, анан 1300 ошондой да. Аябай удобно да, билинбей эле контракт төлөнүп калат да. Аябай удобно болот да ошолчу. Эми сиздерге кайсы жерден келип тапшырышат, окушат? Бизге Кыргызстандын болгон областынан тапшырышат. Анда аларга кандай мүмкүнчүлүктөр бар, баягы жатакана дегендей? Жатакана бизде азыр жок, ошо эми Азия Банк салт приветство ачкан да, анан кичине каражат жактан кичине эметпей калышты да. Бирок мына азыр окуу эме деп атпаймынбы, УПК деген окуу комплекс аякта доходоприначающее предприятие деген деп коет экен.
ошо жактан түшкөн каражатты мисалы балдарда машинаны оңдоп эметкен ошол жактан түшкөн каражаттан биз общежитие оңдоюн деп атабыз да. Кудай буюрса ошо шарт түзүп берели деп эметип атабыз да. Но алдын ала еще келечекте ошол пландарыбыз бар да, ушундай пландарыбыз бар. Анан азыркы учурда жатакана жок бизде. Бирок балдар, көбү балдар бизден бул Чүй, Кемин, Ската районунан келишет. Анан бул Казакстандан көп окуучулар келет. Казакстандан, Тажикстандан келишет да. Жергиликтүү тал деген эме, ошол жактан көп балдар келишет да бизгечи. Анан бияка келгенде алар квартирага чыгып, жанында ошо квартиралар бар, арзан квартиралар. Ошон үчүн аларга кандай десем удобно болот да. Квартира чыкканга арзан да квартиралар. 3-4 миңге чыгышат да. Автоэлектрик деп калдык. Бул кесип чындыгында эле азыркы учурда мыкты автоэлектрикке ар бир эле айдоочу муктаж болуш керек. Ооба. Анан кийин сиздерде окуп жатканда эле 1-2 жылдан кийин эле мыкты окуса, иштесе дагы мүмкүн экен. Ал эми сиздер студенттерди баягы өзүңүздөрдүн эсебиңиздер менен иштетип, деп каражатты өзүңүздөргө түшүрүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Ошо айтып атпайм, бул окуу өндүрүш комплекси бар да биздечи. Анан ошол жактан каражатты эметкенге мүмкүнчүлүк бар бизде. Мисалы азыр айтып атпайм, бул СТО салып беришти бизге, ошо СТО салып берип, ошол жакта машина оңдоп каражат эметип атабыз да. Каражат анан ошол айтып атпаймынбы, келечекте ошо каражат чогултуп. Качан болду бул? Же быйыл эле? Быйыл башталды. Ага чейин бизде машинелер бар болчу, бир машина бар. Ушуну балдар чачып, чогултуп, от алдырып эметип койчу да. Мисалы практический занятия болгондо, мисалы мугалимдер келтирип эле бир поломка жасап койшот. Балдар ошонун баарын иштеп. Анткени бул тармакта сиздерде абдан мүмкүнчүлүк көп да. Анткени чындыгында эле аз убакыт окушат. Бирок ошончо билим алышат, ошончо бир кесиптен ээси болуп чыгышат. Алар дароо иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан студенттер менен чогуу иштешип, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып ийбеңиздер деп айткым келип атат. Дагы да болсо, бир гана бул нерсенин баардыгы жасалышы студенттер үчүн экен. Келечекте кесип ээлери үчүн экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мүмкүн кошумча алып кетсеңиздер болот. Электриктерге да аябай жакшы стендтер түзүлгөн, трансформаторлор, жаңы заманбап технология дагы. Студенттерди чакырып өтсөңүз болот. Урматтуу школдун бүтүүчүлөр, биздин колледжге келип тапшыргыла. Мына жаңы эле биз айтып кеттик, аябай көп шарттар түзүп берди балдарга. Биз айткандай, окутканда бул бүт студенттерге бүт шарттары ошо студенттерге жасап бергенбиз. Ошон үчүн биздин колледжге келип, кесипти тандап, мисалы айтып атпаймынбы, электрик, автоэлектрик, финансист дегенде жумуш жок, калбайсыздар. Аз убакыттын ичинде сиздер билим алып, бир кесиптен ээси болуп, тагыраагы электрик же автоэлектрик же финансист болуп чыккыңыздар келсе, дароо жумуш орундары менен камсыз болгуңуздар келсе, эгерде колледжде баардык шарттар менен окуйм десеңиздер, анда Токмокто колледжди тандасаңыздар болот экен. Албетте баардык тандоо сиздин колуңузда. Ал эми бул колледж тууралуу бизге кененирээк айтып берген. Мына ошол аталган колледждин мугалимдери бүгүн бизде мейманда болушту. Бактыгүл Жумагулова жана ошондой эле Асылбек Жумакадыров. Ал эми Таңкылаев көрсөтүүсү ар бириңиздерге жакшы маалыматты, пайдалуу кабарларды бергенге гана аракетибизди кылабыз. Көрсөтүүбүз алдыга карай улансын.